Андан кийинки ислам дининин 3-түркүгү бул зекет берүү. Зекет деген эмне? Зекет деген ар бир мүмкүнчүлүгү бар, кудурети жеткен, же болбосо шарият көрсөткөн өлчөмгө байлыгы жеткен адамдар бир жылда ошол байлыктарынан Аллах субхана таалага ибадат кылуу, жакындоо максатында зекетти чыгарып элдерге, муктаждарга таратып бериш керек. Жана намаз маселесинде айткандай эле Аллах субхана таала Куранда намаз менен биргеликте зекет бергиле деп көп жерде айтат. Зекеттин парыздыгында эч бир шек дагы талаш да жок. Ар бир мусулман зекет чыгарып, ошо Аллах субхана таала берген рызкыны адалдап, тазалап, Аллах субхана таалага ошо мал дүйнөсү менен, байлыгы менен жакындык кылып ибадат кылыш керек. Кыскача айта турган болсок, зекеттин түрлөрү көп. Кайсы убакта зекет берилет? Зекет адам баласынын колундагы акчадан, алтын, күмүш, ошо анан соода кылып саткан товарларынан чыгарылат. Жана ошондой эле колунда мал жандыгы боло турган болсо, андан да чыгарылат. Жана ошондой эле жерде өскөн өсүмдүктөн дагы зекет чыгарылат. Мунун баарын тең азыр баягы кыскача түшүндүрүп айтып кетебиз. Биринчиси акча, алтын, күмүш жана баягы соодада, бизнесте айланып аткан товарлар. Ошолордон кантип зекет чыгарылат? Алтын, күмүштөн зекет чыгарыш үчүн, алтын, күмүш дегенде бул эң негизги айтылып келген, шариятта көрсөтүлгөн баалуу металлдар. Ошого азыр биз заманда колдонуп аткан акча дагы ошонун өкүмүнө кирет, жана ошондой эле товар дагы ошо алтын, күмүш акчанын өкүмүнө кирет. Шариятта алтын, күмүштөн зекет чыгарыш үчүн ошо шарият талап кылган өкүмдөрдү жана шарттарды билишибиз керек. Биринчиден, ошо алтын, күмүш качан шарият көрсөткөн өлчөмгө жетсе, жана ошол шарият көрсөткөн өлчөмдөн бир жыл кемебестен, бир жыл айланганга чейин кемебей турса, ошондо зекет чыгаруу милдет болот. Шарият көрсөтүп кеткен өлчөм бул алтынды айта турган болсок 85 грамм алтын өлчөмү, күмүш менен айта турган болсок 595 грамм алтын. Демек, ким ушул өлчөмгө жетип ошончо байлыгы бар болгон болсо, 85 грамм же андан көбүрөөк, 95 грамм 85 грамм алтын жанынан көбүрөөк, же болбосо 595 грамм күмүш жанынан көбүрөөк байлыгы болгон болсо, демек ал адамга зекет берүү милдет болду. Качан? Эгерде ошол көрсөтүлгөн өлчөм бир жыл кемебей турган болсо. Мисалы, бүгүн деп коелу, бир адам ошончо байлыкка жетти, ошол өлчөм кийинки жылга чейин ошол өлчөмдөн кемебей туруш керек. Анан ошондо ал адамга зекет чыгаруу милдет болот. Алтын, күмүштөн ошо 2,5% чыгаруу, мисалы мындайча айтканда 40тан 1-ин чыгаруу милдет болуп саналат. Ошол алтын, күмүштүн өкүмүн ошол жанагы акчаларда калат. Мисалы, кайсы бир адамдын колунда акча бар болгон болсо, ошол акчасын эсептейт. Мисалы, өлчөмгө жеттүүнү билгиси келген болсо, базарга барып, алтын, күмүштүн баасын эсептеп, анан ошону акчага айландырса канча болот деп, менин акчам ушул өлчөмгө жетип калды деп билип алса болот. Эми бул жерде биз баягы эмнени айтып атабыз? Бул жерде ким ошол менин байлыгым өлчөмгө жеттиби деп так билиш үчүн айтып атабыз. Жанагындай көп суммада акчаны айлантып жүргөндөр, алар сурабай эле койсо болот. Аны уже ал жетип ашып кеткен болот. Анткени миң деген сомдор менен же доллар менен соода кылгандар бар. Алар эсептеп эле чыгарыш керек. Бул жерде биз баягы өлчөм айтып аткан, муну арабча нисап деп коет. Ошол кайсы өлчөмдөн зекет башталат, ошол жөнүндө айтып атабыз да. Бул эми баягы кичине акчасы азыраак адамдар изилдеп тактап алса болот. Бул деле оңой нерсе. Мисалы, базарга барып ошо алтын, күмүштүн баасын билип туруп эле, мисалы 1 грамм алтындын баасы билебиз, аны 85ке көбөйтөбүз, ошо менен жанагы өлчөм чыгып калат. Же болбосо күмүштүн баасын сурайбыз, ошол күмүштүн 1 грамм баасын сурап туруп, аны 595 граммга
көзсөк өлчөмү чыккан болсо, демек ошол зекеттин башталгы нисабы өлчөмү экенин деп билип алабыз. Андан жогорку болгон баары тең зекеттин өкүмүнө кирет. Анан ошол нерсе жанагындай айтып кеткендей, бир жыл адам баласынын колунан кемибей туруш керек. Анан ошондо зекет важип болот. Андан кийин мындай суроо келип калат: эгерде алтыны да бол, акчасы да болгон болсо, кандай эсептегенде? Ошонун баарын бириктирип эле бир эсептей берет. Керек болсо, жана биз айтып кеткен товарын да ошондой эсептейт. Адамдын колунда акчасы да бар, бизнесте айланып аткан товары да бар. Ошонун баары бир чогултуп бир эсептейт. Мисалы 10 грамм алтын болсо, 50 миң сом колунда акчасы болсо, 200 миң сом товарда айланып аткан болсо, ошонун баарын эсептеп бир жылда бир зекет чыгарат. Бул сөзсүз түрдө берилиш керек. Бул ошол жана акчага байланыштуу зекет. Андан кийинки зекеттин түрү бул мал жандыгына байланыштуу зекет. Зекет кандай мал жандыгынан чыгарылат? Биринчиси төөдөн, экинчиси уй топостон, үчүнчүсү кой эчкиден чыгарылат. Жылкыдан зекет чыгарылбайт. Андан башка жанагындай төө, уй, койдон зекет чыгарылат. Төөдөн качан зекет чыгарылат? Эгерде кайсы бир адамдын колунда 5 төө болгон болсо, ошондо зекеттин өлчөмү башталат. Ошо 5 төө бир жыл бою ушу 5тен кемибей туруш керек. 5тен кемибей бир жыл айлангандан кийин 5 төөсү бар адам бир кой зекет чыгарыш керек. 5тен 9га чейин бир кой чыгарат. Анан 10 төө болсо 2 кой чыгарыш керек. 10дон 14гө чейин. 15 болгондо 3 кой чыгарыш керек. 15тен 19га чейин. 20 болгондо 4 кой чыгарылат. 20дан 24гө чейин. Анан 25 болгондо ошондо 1 жашар төө чыгарылат. Төөнүн баласы 1 жашарлык. 1 жашка толуп 2 жашка кеткен ургачы төө чыгарылат. 25тен 35ге чейин жанагындай бир эле төө берилип келет, 1 жашар. 2 жашка келген. Андан кийин 36 болгондон кийин 45ге чейин 2 жашар төө берилет. 2ге чыгып 3кө кеткен төө берилет. Мына ошентип жогорулап кете берет. Эми бизде баягы кыргыз элинде төө аз болгондон буга суроо талап азыраак, бирок баягы ишарат кылып илим үчүн айтып кеттик. Андан кийинкиси уйдан канча зекет берилет? Уйдун өлчөмү, зекет берүү өлчөмү бул 30 уй. Кимдин колунда 30 уй бар болгон болсо, анан ошол 30 уйу бир жыл кемебестен турган болсо, 30тан кемебей, анан ошондо зекет берүү важип болуп саналат. Адам баласынын колунда уйу 30га жеткенде 1 жашар торпок бериш керек. Ургачы эркеги боло берет. 30тан 39га чейин ошо бирди берет. Качан 40 болгондо 2 жашар берет. 2 жашар бирок ургачы берет. 2 жашар ургачы 2 жашар болгондо кунаажын болуп калат. Ошону зекет кылып чыгарыш керек. Анан ошентип 60га чейин ошо 2 жашар берет. Качан гана 60 болгондо андан жогорусу ошо ар бир 30та 1 жашка чыккан бир торпок, ар бир 40та 2 жашка чыккан торпок берип кете берет. Мисалы 60га жетип калганда 60ты 2 бөлсөк 30 болот да. Демек 1 жашка чыккан торпок берет. 30 кылып. Мисалы 70ке жетип калган болсо 30-на 1 жашар бир торпок, 40-на 2 жашар бир торпок берет. Ошентип ар бир 30-40ка бөлүнө турган болсо, ошентип зекет берип кете берет. Мунун да шарты жанагында адам баласы ээлик кылыш керек. Анан ошо ээлик кылган малына бир жыл айланыш керек. Бир жыл айлангандан кийин анан зекетти чыгарат. Кийинкиси койго байланыштуу зекет. Кой дегенде буга эчки жана кой дагы кирип кетет. Экөөнүн өкүмү бирдей. Койдун өлчөмү, зекеттеги өлчөмү бул 40 башка жетсе кой жандыгы. Ошондо зекет милдет болот. Мунун да шарты сөзсүз түрдө ошо 40 кой бир жыл бою кемебестен ошол адамдын колунда туруш керек. Анан ошондо зекет милдет болуп саналат.
40 койго bir кой берилет. 6 жашар козудан чыгарган болсо 6 жашардан өйдө болуш керек, эчкиден чыгара турган болсо 1 жашардан өйдө болуш керек. 40ка 1 берет. Ана ошо 40тан баштап 120га чейин 1ди берет. Качан гана 121 болгондо 2ни чыгарат. 121ден 200ге чейин 2ни чыгарат. 201ден баштап 399га чейин 3 кой чыгарат. 400 болгондо 4 кой чыгарат. Анан ошентип андан кийин 500 болгон болсо ар бир 100дө бирден кой болуп чыгарып кете берет. Мисалы 500ге 5 кой, 600ге 6 кой, 700ге 7 кой деп уланып кете берет. Эгерде койдун зекетин козу менен бере турган болсо 6 айдан өйдө болуш керек. Эчкиники болсо 1 жылдан өйдө болуш керек. Эми мал жандыгынын баягы мал жандыгына байланыштуу зекеттин кээ бир шарттары бар, ошону да терең белгилеп кетейин. Мисалы, мал жандыгынан зекет чыгарыш үчүн мал жандыктары талаада оттош керек. Жылдын жарымынан көбүрөөк убактысын талаада оттош керек. Эгерде мисалы кайсы бир адам мал багат, бирок да ошонун баарын чөбүн өзү сатып келип, өзү чөп айдап ооруп, аларга берип жем суусун камдап бере турган болсо, ага зекет берилбейт. Ошол жок дегенде, ошого колдогу мал жандык 6 ай жана 6 айдан көбүрөөк убакытты талаада өткөрүш керек, талаадан чөп жеп. Ошондо гана милдет болот. Мындан эмне маселе келип чыгып атат? Мисалы, кээ бир адамдар ошонтип үйүнө мал багышат, өзү камдап берет. Мисалы, соода максатында же болбосо баягы же тукумун алып, жакшы тукум алам деген максатта үйгө эле багат да, сыртка чыгарбайт. Бардыгын жем суусун өзү камдап келип берет. Буга мал катары зекет берилбейт. Ооба, башка түрүнө зекет бериш ыктымал, соода катары, товар катары. Мисалы, бир адам үйүнө 5 азыркы заманда көп баягы кездешкен уйду мисал кылып коелу. Мисалы, 50 букан алып келип үйүнө байлап атат. Мен муну кийин союп сатам деп, бизнес кылам деп. Ал ошо товар катары эсептелип калат. Жана биз айтып аткан малдын зекетине тиешеси жок. Ал товардынга тиешелүү болуп калат. Ошол уйларды баасын товар катары эстеп, анан жанагындай 2,5% зекет чыгарыш берет да, кийин ошо 1 жыл айланганда. Ал мал катары, малдын зекети катары эсептелбей калат. Жана ошондой эле кээ бир адамдар малын соода катары деле кармашпайт. Бирок ар кандай жер шарттарга байланыштуу кармаган малы 6 айга жетпеген убакыт эле талаада оттоп калат. Калган убактысын ошол кишинин колун кармайт. Ал киши чөп сатып ала, чөп даярдап берет да. Алар да зекет чыгарбайт. Анткени алардын мал жаны талаада оттогон жок. Мына ушул баягы негизги маселе. Андан кийинки дагы бир маселе бар. Кээде адамдар ошо мал жандыктарын чогуу багып калышат. Достор же туугандар бир сарайга чогуу кармап, жайлоого бир чыгат, жайытка бир барат дегенде. Мына ошол баары тең бир короодогу мал бир эле адамдын малы болуп санала берет да. Мисалы, бир тууган койду чогуу кармайт. Бирөөнүкү мисалы 30 деп коелу, бирөөнүкү 15 деп коелу. Экөөнү бириктирсе 45 болот. Экөө өзүнчө эки кишинин мал мүлкүн өзүнчө эсептесек, ар бирине зекет важип болгон жок, милдет болгон жок. Бирок экөөнү чок кошсок 45 болуп, демек бир кой чыгаруу милдет болду да. Демек алардын койлору чогуу өсүп чоңоюп жүрүшөбү, чогуу багылып атабы, алар экөө биригип зекет чыгарат. Бир кой чыгарышат, анан өзлөрүнүн баягы койдун санына ошол койдун баасын бирөө азыраак же бирөө көбүрөөк чыгарат. Анан бир койду сатып алыппы же келишиппи бир кой зекет бериш керек. Ал зекеттен качуу максатында зекет жаккандап калганда койлорду өзүнчө бөлүп кеткен болбойт, анда күнөө болот. Кайсы жерде чогуу багылып, жайыты бир болгон, жеген тамактар бир болгон болсо, зекетти ошо чыгарып, качпастан Алла Тааланын алдындагы милдеттен сөзсүз түрдө кутулуш керек. Мына бул кыскача зекетке байланыштуу маселелер ушундай болду. Андан кийинки зекеттин 3-чү түрү бул жанагы жерден чыккан өсүмдүктөр, болсо дан азыгы деп коебуз, бул өсүмдүктөргө бериле турган зекет. Бул
маселе боюнча алдымдардын ар кандай ой пикирлери бар. Бирок ушул сахабалардан келген фатвага карай турган болсок, мисалы Абу Муса аттуу сахаба фатва бергендей, жерден чыккан өсүмдүктөр баарына зекет берилбейт, бир гана 4 гана түрүнө берет. Кайсы түрлөрү? Буудай, арпа, анан мейиз, жүзүм кургагандан кийин мейиз, анан курма, арабча финик. Мына ушу 4 нерседен гана зекет берилет. Мунун да өзүнүн өлчөмү бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткендей, ошол зекет жерден чыккан өсүмдүктөрдүн зекети өлчөмү зекет чыгарылыш үчүн шариятта келгенде хамсаты аусуктан 5 аусукка жетиш керек да. Аусук деп баягы араб тилинде айтылган өлчөмү килограмм менен эсептеге келген болсок, болжол менен 900 килограмм болот. Кээ бир алымдар эсептегиши боюнча 600 килограммдан өйдө 700ге чукулат. Бирок мында анча алымдар арасында талаш бар, бирок баягы негиз болуп айтылып жүргөн алымдардын сөзү, айрыкча азыркы заман алдында айтып аткан, бул 900 килограммдай болот. Демек, ким арпа же буудай же жүзүм айда өстүрүп, анан көзүндө түшүм алганда 900 килограмм же андан көбүрөөк алса, ал ошо зекет чыгарыш керек. Зекет чыгаруу милдет болот. Түшүмдүн дан азыктарынан түшүмдү чыгаруунун шарты башкалардан айырмаланып, бир жыл айланышты талап кылынбайт. Ошо бышкан убагында, мисалы көбүнчө көзүндө бышат, ошо бышар замат, даяр болгон замат зекетти чыгарыш керек. Жыл сайын жанагы өлчөмгө жеткен болсо. Арпа, буудай мисалы ошо 900 килограммга жетип же андан ашкан болсо, ошондон зекет чыгарыш керек. 1/10 өлчөмү ошол чыккан дандын 1/10 зекетке чыгарышыбыз керек. Ал деген мисалы 1 тонна ала турган болсок, 1/10 100 килограмм. Ошо 100 килограммды зекет катары бериш керек. Буга байланыштуу дагы бир маселе бар. Мисалы кээде адам баласы даан ушундай өсүмдүктөрдү айдаганда, ошол өсүмдүктөр жаандын суусу менен же дарыянын суусу менен өзү баягы кыйынчылык жок эле сугарылып чыккан болот. Ушундай адамдар зекеттин ошо 1/10 берет. Эгерде ошондой өсүмдүктөрдү кыйналыш менен, аппарат менен сугарып өстүргөн болсо, анда ошо 1/10 жарымын берет да. Мындайча айтканда 20дан 1. Ошондо гана баягы зекеттин талап кылынган үшүрүн, үшүр деп коет. Же болбосо үшүр эмес, өлчөмүн, же болбосо парз кылынган нерсени чыгарды деп эсептелет. Эгерде адам баласы мисалы өзү каалап ошо чыгарып аткан зекетин көбүрөөк ашыкча чыгарып койгон болсо, бул сооп тийиш, бирок ал үчүн милдет болбойт. Бул зекеттин баягы негизги маселелери ушул. Мисалы дагы зекетке байланыштуу бир маселе бар. Айрыкча жүзүмгө же болбосо финикке, курмага байланыштуу. Жанагы жүзүм, курма бышып калган убакытта даяр болуп, анын ичинде суусуз да же согу менен болот. Анан ошону бул канча килограмм берет, канча өлчөм берет деш үчүн ошону биле турган адамдарды алып келип эсептетиш керек. Алар билген адамдар карап көрөт да, мисалы могу жүзүм, өсүп турган жүзүм кургаган болсо, мына монча өлчөм берет деп. Анан ошондо алардын айтканына таянып туруп, анан зекетин чыгара берсе болот. Же болбосо кийин кургатып чыгарса деле ошондо деле билинип калат. Ошо же болбосо эртерээк чыгарам деген болсо, мисалы менин жүзүм быша берсин, мен башкачадан сатып деле чыгарып берип коем деген болсо, анда туура эсептетип алса болот. Аны деген муну жанагы эсептеп, өлчөп берген адамдар болот да. Ушу менен алек болгон дыйкандар билет, мисалы, могул жүзүмдүкүнө шиңгил деп коебузбу? Жүзүмдүн шиңгилинде, мисалы, могул шиңгилинде канча килограмм берет деп, ошонун баарын эсептеп, бул баарын кошкондо мынча килограмм берет экен дейт. Анан ошо 900 килограмм андан өйдө болсо, демек зекеттин өлчөмүнө жеткен болот. Анан ошол замат дароо чыгара берсе болот. Ошондой эле курма да ошол сыяктуу. Финик дагы билген адамдар келип эсептеп, мына могул жерде өсүп турган, салаңдап турган финиктер баарын кошкондо, мисалы 1,5 тонна деп коюп эсептеген болсо, демек милдет болупту деп, кааласа ошол убакта чыгарат, кааласа ошондой эле курманы сатып алып деле чыгарып койсо
боло берет. Аллаху алам.